Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеде адамдарды даават кылып динге чакырган, Аллага баш ийүүгө чакырган. Бирок меккеликтер ээрчип жардам бергендин ордуна пайгамбар алейхиссалату вассаламды көбүрөөк кыйнашкан. Гыйбат кылган, жала жапкан, жинди деген, сыйкырчы деген, айнып калды деген, Куранды өзү токуп чыкты деген түрдүү жалаларды жапты. Анысы аз келгенсип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтирген мусулмандарды кошуп бөлүп, алар менен мамиле кылбай, аларды ачка калтырып, кордоп кыйнап баштады. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол кыйынчылыктардан кыжалат болуп турганда, Алла субханаху ва таала пайгамбар алейхиссалату вассаламды аршка көтөрдү. Аршка көтөрүлгөндөн мурда Меккеден Харам мечитинен Аксо мечитине барган. Бурак ат келип, Жабирайыл алейхиссалам келип, аны кылды Аксо мечитиге алып барып, Аксо мечитинен анан асманга Аллах каалаган бийикке чейин көтөрүлгөн. Ошол Аксо мечитке чейинги барып келген окуяны Исра деп айтат. Ал эми Аксо мечитинен асманга көтөрүлгөндүгүнү Ми'раж деп айтат. Ушул Исра окуясы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын не кылды, жүрөгүн тынчтандырды. Албетте, ошол күнү пайгамбар алейхи вассалам не кылды, бизге Алланын өкүмү намазды алып келген. Мына ошол окуяны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип, мына түндө ушундай болду деп баяндап берсе, зорго турган, сөз таппай турган Курайш сөз чыгарып жүгөрдү. Ушунча айткан сөздөргө ишенип макул деп жүрдүңөр эле. Эми бул жагы окшошпой калды депчи. Бул жагы окшошпой калды. Эми ушундай да болобу, элестетип көр. Байтул Мактыска бир ат менен баягы бир айлык жол болсо, анан бир түндүн ичинде барып, кайтып келип калдым десе, кантип ишенесиңер силер деп не кылды? Мусулмандарды шекке салды. Мусулмандардын ичинен дагы бир канчасы ойлонуп, бул риваятта келип атат, пайгамбар алейхиссаламга иман келтирген жана кээ бир тастыктап жүргөн инсандар дагы не кылды? Ишенбей калды. Эми караңыздар, мусулмандарды динде биринчи адам динден чык деп чыгара албайт экен. Эмне кылат десе, диндеги кээ бир амалдар менен шек салат экен жүрөгүңө. Ушундай да болмок беле депчи. Түз сен намаз окуа, орозо кармаба десе болбойт экен да. Сен Аллага ишенбе десе болбойт экен. Аны аткарбайсың, бирөө келип сен Аллага ишенбе десе, бары жогол дейсиң да. Бирок сени шекке салып койсо, барып өзүңдү эме болот экенсиң да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Аксо мечитине барып келдим деди эле, мушриктер не кылды? Ушунча да жалган айтабы деди. Макул эми вахий келип атат деди. Көрө албадык биз. Анан эми мына Байтул Мактыске бир түндүн ичинде барып келе албайт да. Бул точно жалганчы деп айтты. Наузу билла, Алла сактасын. Ошондо не кылды? Баягы алсыз мусулмандар не кылды? Ошого ишенип кетти. Жашоодо фитна ушундай болот. Не кылат? Бир адамды артынан адамдарды не кылыш ээрчитпеш үчүн адамдар шайтан ушундай жол колдонот. Не дейт? Бул адам мындай, жалганчы, жаман, бул мындай текебер, бул мындай болуп кеткен, бул мындай жаман адам дейт. Аны ким ойлоп табат? Аны ойлоп тапкандар жанагы мушриктерге окшош көрө албастар болот да. Анан эмне кылат? Анча өзүнүн оюна бекем болбогон алсыздар ишенип кетти дагы, бирок мусулмандар эле да ишенип кетти дагы. Баягы капырлардын сөздөрүнөчү, чындап эле барып келе албайт да, бул жалган айтты го деп ишенбей калышты. Анан чуркап Абу Бакыр Сыдык радыйаллаху анхуга барды. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассаламдын эң жакын адамы Абу Бакыр Сыдык радыйаллаху анху эле. Эркектерден эң жакын адамы Абу Бакыр Сыдык радыйаллаху анху эле. Ар дайым бирге эле. Кайсы окуяны окусаң, Абу Бакыр Сыдык радыйаллаху анху жанадан чыгат да. Үйүндө келинчектери пайгамбар алейхиссаламдан нафака сурап атты десең, Умар радыйаллаху анху биринчилерден болуп уруксат сурап кирип барса, ичинде Абу Бакыр радыйаллаху анху дагы отурат да. Yani kandaydır bir okуя çıksa Peygamber sallallahu janında Abu Bakr radıyallahu ошол окуяда чыгат. Бардыгын мекилде Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh Peygamber sallallahu janында болгондуктан Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh'a барып айтты. Peygamber aleyhisselam bir түндө барып келдим деп айтып атат. Ишенесиңби dedi. Кантип эле bir түндө барып келе калат? Мүмкүн эмес да dedi. Ошол үчүн динде акылына салгандар адашып барат да.
Dinde өзү көп нерсени акылыңа салсаң адашып калат. Жел чыгып тааратың сынса, жел чыккан жакты жуубайсың. Фарз жүзүңдү жуасың, колуңду жуасың, башыңа мас тартасың, путуңду жуасың. Башыңа не болду бул жакта? Жел башка жактан чыгып атпайбы? Акылыңа салба, айтканды кыл дегенди түшүндүрөт шариаттачы. Себеп биздин акылыбыз бар го, кички да. Көп нерсеге жетпейт. Ошол үчүн эмне кылды? Акылына салган адамдар көбүнчө динде амал кыла албайт. Мисалы, дин адамдын акылына батпайт. Бул Алланын буйругу. Кандай атабыздын буйругу биздин акылыбызга батпайт. Биздин чоң аталарыбыз айтат, балам мындай кыл дейт. Бирок балаң ошону аткарбайт. Эмне үчүн? Акылга батпайт. Кийин сенин жашыңа келип картайып калганда, аксакал болуп калганда эмне дейбиз? Биз дагы балабызга атабыз берген насаатты айтабыз. Бирок ошол күнү өзүбүз да кылган эмеспиз да. Эмне үчүн? Себеби ал кезде ал нерсени биздин акылыбыз кабыл алган эмес. Ошол үчүн Аллах Таала айткан буйруктарды биздин акылыбыз түшүнө албайт, жетпейт ага. Ошол үчүн эмне кылыш керек? Ишенип тастыктап кое бериш керек. Сахабалардын ийгилиги ушул эле, пайгамбар алейхисалам айтты деп болду, ишене берет эле. Ушул жерде бир сыноо болуп калды. Эми пайгамбар алейхисалату вассаламдын жанында ишенип жүргөн сахабалардан кээ бири, көп эмес, кээ бирлери жанагы наркы мушриктер, Меккенин капырлары пайгамбар алейхисаламга душман болуп, Аллага душман болуп жүргөндөр жанагындай шекти салганда, кээ бирлери кичине ойлоно түштү да. Анан Абу Бакыр Сиддик радыйаллаху анху келди, айтты, жок деди. Мен ишенем деди. Өз айтты, ишенем деди. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болгонго чейин да жалган сүйлөгөн эмес экен. Пайгамбар болгонго чейин бүткүл адамдардын бардыгы пайгамбар саллаллаху адилеттүүлүгүнө, чынчылдыгына, аманатчылдыгына бардыгы ишенген да. Өздөрү бардыгы ат коюп койгон. Мухаммад садик, чынчыл, әл-әмин, аманатчыл деп ат коюп койгон да. Бизде айылда болот го. Бир адамды моторист деп коет, бир адамды тракторист деп коет, бир адамды таксист деп коет, эмне иш кылса. А пайгамбар алейхисаламдын аты чынчыл жана аманатчыл деген ат эле да. Абу Бакыр Сиддик радыйаллаху анху эмне деди? Пайгамбар алейхисаламдын жанында болгондуктан, жакынында болгондуктан эмне кылды? Билет эле жалган айтпашын. Өз айттыбы деди. Өз айтты. Бул демек чын деди. Ошол үчүн жакын адам баягы достун кимдин ким экенин, бирөөдүн ким экенин билгин келсе, досунан сура, досуну кара дейт да. Себеби ал досу билет ким экенин. Абу Бакыр Сиддик радыйаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң жакын адамы эле, жахилият доорунда да арак ичпеген адам эле да. Динге чейин дагы арак ичпеген эле. Арабтардын бардыгы аракка, шарапка көмүлүп калган доордо да арак ичпеген эле. Жок, акылдуу адам эле да. Эмнеге дейт? Элестек дейт, арак ичип алып, мас болуп, жаш балдар сени тепкилеп, уруп, шылдыңдап, жыгылып калып, барып кусуп жатып калып, койчу болбогон нерсе дейт да. Акылга салды, туура тапты да, чындап эле ичип алып, жыгылып калып, кийин булганып, анан атаңдан качып, эртеси күнү канча нерсени сындырып салып, эртеси аны төлөп, машина менен гайынан качып, канча проблема. Бул жеңилирээк, кокус бир жерде уруп алып, дагы бир экөөсү өлүп калып, канча чоң проблема болот. Ошол үчүн Абу Бакыр Сиддик радыйаллаху анху эмне деди? Жахилият доорунда да айтты, арак ичкен адам жакшы иш кылбайт. Демек бул жаман нерсе ичпейм деген да. А бүгүнкүлөр тойго барып алып, ошо тос айтып ичет. Аллах мээримдүү зат экен да, ошо тос айтып атканда, эгерде азап келе турган акыбалда, Аллах Таалага намаз окуп дуа кылып сураныш керекпи? Аллахка каршы арак ичип атып туруп айтат, Аллах бересиң шуну дейт. Не деген сөз ал? Ошол үчүн эмне кылды? Абу Бакыр Сиддик радыйаллаху анху чынчыл деп ойлонбостон, Абу Бакыр Сиддик радыйаллаху анху ойлонбостон чын айтат деди. Айтты, сен чындап эле ишенесиң деди, мен андан да алыс нерсеге ишенип атпайм деди. Асмандан шундай кабар келди дегенге ишенип атабыз. Байтул Мактас тетиги эле жерде турат. Кечинде айтсам мындай кабар келди деп, эртеси менен айтсам мындай кабар келди деп, ошого ишенип жатабыз. Анан ал Байтул Мактас не болуп калды? Мына эле жерде турган нерсе деди. Ошондон бул окуя пайгамбар алейхиссалату вассаламга келгенде ким деди? Бул сиддик деди, чынчыл деди да. Тастыктоочу, пайгамбар ар дайым тастыктап чынчыл болуп турган зат. Анан мушриктер эмне кылып калды? Эгер чын болсо, барып келгениң чын болсо, анда далилдеп берчи бизге деди. Өзү ишенгиси келбеген адам шундай дей берет. Таксырым дозок бар, кыямат бар, жаннат бар, ким барып келиптир дейт. Барып көргөндө кеч болуп калат. Даярдана берели. Кыш болот десе ким көрүптүр дебейсиң го.
Суук болот экен десе ким көрүптүр дебейсиң да, ооба, даярдын ал суук болот деп атат дейсиң. Ошол жөнүндө кылды ишенгиси келбеген адам түрдүү себеп таба берет экен да. Пайгамбар Алейхисаламдын барып келгендигине ишенгиси келбегендер эмне деди? Анда далилдеп берчи деди. Пайгамбар Алейхисалам түндө барып келгендиктен анча байкабай калган. Мушриктердин баары чогулуп туруп не кылды? Пайгамбар Алейхиссалату вассалам өзү тарыхта буга чейин Пайгамбар Алейхисалам Байтул Макдиске барган эмес экен. Сен барган эмессиң жашоодо. Эгер бүгүн түндө барып келгениң чын болсаң да бизге айтып берчи. Эшиги кайсыл жакта турат? Терезеси кайсыл жакта турат? Кандай жерде жайгашкан? Деп сурап баштаганда Аллах Таала Байтул Макдис пайгамбарга көрсөтүп койду. Бийик кылып. Пайгамбарым карап туруп айтып берди, мындай болду, мындай жерде мындай болду. Баары не кылды? Точно айтып атат го деди. Анысы аз келгенсиз пайгамбарым айтты, эки кербен келе жатат деди. Ал кербен ушунчанчы күнү келет, мындай төө бар алдыда, мындай бар, бардыгын айтып салды. Жолдогу окуялар. Айткан күнү келди, кербендерден барып сурады, ушундай болду, ооба болду деди. Ушундай болду окуя, ооба болду. Бирок дагы деле ишенген жок кийин деле. Кийин деле ишенген жок. Далилдеп берсе деле ишенбейт. Фираунга Муса алейхисалам 9 жолу далилдеп берген Аллах Тааланын жалгыз экен, кудуреттүү экенин, бирок ишенген эмес. Эмне үчүн? Байлыкты, бийликти сүйөт эле. Ошол үчүн дүйнөнү сүйгөн адам көбүнчө динге ишене албай кыйналат. Эмне үчүн? Динге ишенсе байлыгым, бийлигим кетип калат. Динге кирсем керей болуп калам деп ойлойт да. Жок, андай эмес. Ошол үчүн динде акылга салган адам жүрө албайт экен да. Мисалы, садака берсең байыйсың дейт да хадистечи. Садака берсең байыйсың. Дүйнөдөгү баягы бизнесмендерден сурасаң, компьютерден сурасаң, калькулятордон сурасаң не дейт? Азаят дейт. 100 сомуң болсо, 10 сом берсең не болот? Канча калат? 90 калат. Бирок бул жанагы калькулятордон айтканда 90 калат. А бирок исламда канча болот? 100үң берген 10уң 10 эсеге көбөйгөндө канча болот? 100 болот. Наракта канча бар? 90 бар. 190 болду ғой. Сахабалар ооба 100 сомдон 10 сомду садака кылса канча болот десе 190 болот дейт да. А биз 90 болот деп айтып атабыз. Айрым ауыз ушул экен да. Сахабалар ошондой дейт эле, 100дөн 10ду садака кылса канча болот десе 190 болот дейт. А биз 90 болот деп айтабыз. Ошол үчүн Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан сөзүнө ишенип тастыктоо бул ыйман, чыныгы ыйман ошол болот. Болбосо дин амалдары менен жашаш кыйын болот. Ажыга барсаң байыйсың деген хадис бар. Ажыга бар, байы. Элестеткөн ажыга барыш үчүн $5000 керек. $5000 иштетип барып келсең байыйсыңбы? Точно кедей болосуң деп айтат да биздин акылчы. А бирок Пайгамбар алейхиссалату вассалам байыйсың деп айтат. А эмне деп атат? Суму тасиху, орозо карма ден соолуктуу бол деп атат. А биздикилер дейт, орозо кармасаң ооруп каласың дейт. Ошондуктан биздин акыл тескерисинче чыгат. Акылга салбайлы. Уккан, окуган хадистерге карап жашай берели. Орозо тутуңуз, Алла, орозо тутсам ден соолуктуу болот экенмин деп Пайгамбар салам айткан, мен ден соолук берип мага. Садака бериңиз, айтып бул келет иншалла көбөйүп. Бул дүйнөдө келет, кебелбей калса акыретте келет. Ар бир кылган ишибизди биз Пайгамбар салам айткан нерсеге ишене турган болсок, ийгиликтүү болобуз да. Ошол үчүн эмне кылып атат? Аммар радиаллаху анху туурасында бир окуя бар да. Аммар радиаллаху анху ооруп калган учурунда зияратка барыптыр да. Аммар радиаллаху ооруп жаткан учурда зияратка барып, кандай ден соолугуңуз жакшыбы деп сураса айткан экен, мен бул оорудан өлбөйм дейт экен да. Аябай катуу ооруп жатып адамдар зияратка барат экен, эми кайтыш болот экен деп барса, айтыр мен бул оорудан өлбөйм дейт экен да. Неге десе, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, сен эки мусулман жамааты урушканда ортосунда өлүп кетесиң деген дейт. Мен оорудан өлбөйм дейт. Акыркы жеген тамагың сенин ичкен тамагың сүт болот деген. Сиффин деген уруш болгондо сүт алып келип бергенде сүткө суу кошулган болот, ошону ичет дагы. Мына дейт. Ушул менин акыркы ичимдигим дейт. Эки жагы тең мусулман, сүттү ичти. Менин убактым келди, өлөм деген да. Ошол убакта кетти. Эмне кылып атат? Ооруп жатса дагы мен өлбөйм деп атат. Пайгамбар алейхисалам айткан, мен оорудан өлбөйм, мен мусулман жамааты эки бөлүнүп кичине урушуп калганда ошол жерде өлүп кетем деп өлүп кетет экенмин. Акыркы иче турган тамагым сүт болот. Ошол үчүн Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын айткан сөзүгө эч бир ойлонбостон ишенген сахабалар ийгиликке жетти. Кайсыл адамдар ойлонуп күтүп турса, кандай болсо көп жакшылыктан кул калды да. Мисалы, Изажа Насруллу сурасы, Наср сурасында келет. Меккенин айланасында көп шаарлар бар эле, Мединага чейин. Көптөгөн айылдар бар эле.
пайгамбар алейхиссалату вассаламдын окуясын уккан. Ушундай болуп жатыптыр. Пайгамбар алейхиссалам Мединага кеткенден кийин да тыңшайт эле. Эмне кылып атат баягы Мединага барган жигит? Эмне болуп атат деп ар бир нерсесин тыңшап турат эле. Бирок эмне кылды? Пайгамбар алейхиссалату вассаламга жардам да берген жок, каршылык да кылган жок, күтүп карап турду да. Көп жакшылыктан кур калды. Качан Меккенин жеңиши болуп, мусулмандар Меккени башкарганда, анан булардын бардыгы келе мусулмандар жеңди, биз дагы энди келе мусулман бололу деп мусулман болду. Бирок көп жакшылыктан калып кетти. Хижрат деген чоң сооптон калып кетти. Көп ийгиликтерден калып кетти. Көп илимдерден калып кетти. Көп ибадаттардан калып кетти. Көп сапарлардан калып кетти. Не болду? Себеп шектенип күтүп турганда, чындап эле бул пайгамбарбы же бул жөн эле жалганчыбы депчи. Ишенбей шектенген адамдар көп жакшылыктан калып кетет. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан сөздүн бардыгы Аллах таала айткан вахий. Пайгамбар алейхиссалату вассалам оюнан эч бир нерсе айткан эмес. Эгер кайсы бир нерсени пайгамбар салам оюнан айтты десе, Алла сактасын. Бул аятка каршы келип калат. Аллах таала аятта айтат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам кайсы бир нерсени айтса, ал Аллах берген вахий ал. Ошого биз кайсы бир хадис окусак, кайсы бир хадисти уксак, пайгамбар алейхиссалату вассалам айтканды же Кур'ан аяттарын уксак, биз ошону угуп жатканда тастыктап чын деп угушубуз керек да, хак деп угушубуз керек да.